сразу эле отунду көргөндө бир буюм чыга турганы уже биздин элеске келет да. Мисалы үчүн ушул эле отундар, ушул эле өрүк отундар мынандай болуп кесе болуп чыгат. Амирбек Жалилов устаканасындагы ар бир жыгачты байлыгы катары карап, аларга экинчи өмүр берип келет. Алгач үй бүлөсү үчүн жасалган жыгач идиштери жакындарынын кызыгуусун арттырган. Мындан улам ал Баткендин дарактарынан жасалган идиштерди даңазалоону туура көргөн. Өрүктү отун кылып эсептеткендерде жаман эме болуп кетем мен. Себеби билемден эмне чыгышын өрүктөнчү. Кандай материал, кандай буюм чыгышын. Бул негизинен Кыргызстан боюнча эми билбейм канчалык, бирок бизде эле болуш керек. Мына өрүктөн чыгып аткан идиш. Себеби башка эмелерде, башка облустарда өрүктүн материалын билбейм. Колунбу, бирок көргөн жокмун да. Эми Баткенден бренд болуп биз өрүктүн материалын идиш кылып чыгардык десем, боло берсе керек деп ойлойм да. Устанын жараткан идиштери табигый, эч кандай боек колдонбойт. Бул өнөр үчүн ал атайын жогорку окуу жайда окуп, билим алып, же бирөөгө шакирт болуп үйрөнгөн эмес. Атасынан өткөн өнөр. Өрүктөн чыккан тарелка. Өрүктүн материалы көп материалга чындыгында окшобойт. Бул жылтырап, анан кызгылт болуп, мындай текстурасы дагы узорлор өзүнүн башкача чыгып берет. Бул набы тыт материалынан жасалган. Кээ бирлер ойлошу мүмкүн, көпчүлүк ойлойт, бирок мынчы буга сары лак берген депчи. Бул эч кандай краска же бир лак суалган эмес буга. Бул жөн эле өзүнүн тыттын эмеси, материалы ушундай сары болот. Амирбектин айтымында Баткенде жыгачтан жасалган идиш аяктарга кызыккандар аз. Анткени экологиялык таза буюмдун баасы Кытайдын желим идишинен жогору болот. Бирок башка аймактардан көргөн билгендер атайын буйртма менен алышат экен. Анан заказдар көп жактан, Кыргызстан боюнча да түшөт башчы. Эми Баткендин ичинен баардыгы эле түшөт заказ. Анан бизден мисалы үчүн оштон нары уже өрүктүн материалынан бирдемке жасап бер деп мага заказ көп түшөт. Ошол башка аймактагылар бизге заказ бергендиги себеби эле ушул өрүктөн деп көп заказ түшөт да бизге. Жыгачтан кооз буюмдарды жасоо Амирбек үчүн киреше алып келбейт. Ал өзүнүн кызыгуусу менен гана жасайт. Учурда өзүгө окшогон өнөрү бар жаштар менен иштеп, туубаса талантын кирешелүү тармакка айлантууну максат кылып жүрөт. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.